Анда достор, кийинки биздин биринчи сабагыбызда жыйынтыктоо иретинде биз 3 эрежени айтып кетели. 3 эреже. Биринчиси, мисалы, бир нерсени бул маркер деген сөздү айтыш үчүн англис тилинде it is дейбиз да, it is маркер да. Ошол жапон тилинде да бир эреже бар. Мисалы, бул wa китеп des. Мисалы, Коре wa home des. Бул китеп. Wa деген сөзү көрүп атасыңар. Бул кыргыз тилинде үнсүз өзү жок. Мисалы, бул китеп бар деп айтпайбыз, бул китеп болот дейбиз. Мына ошол бул дегенде сөзсүз бир зат атоосун көрсөтүүдө биз wa мүчөсүн кошобуз, сөзсүз. Андан кийин ошол китеп затты айтабыз дагы des деп айтабыз. Мисалы, ваташи ва муратари des. Мен мураталы деп кыргыз тилинде айтабыз, бирок desти кошуп койсок, бул мураталы болуп калат да. Бар дегенди түшүндүрөт, болот дегенди, аталат дегенде түшүнүк берет. Эми экинчиде, мына силер билесиздер, суроо белгисин биз койбойбуз, болгону деска деген сөз бар да. Мына эреже деска аталат. Коре ва нан деска, коре бул эмне дейле, деска деген эмне деген суроону берип атабыз. Коре ва нан деска. Анан жоопто көпчүлүк учурда мына но деген сөздү нүн мүчөсү, нин мүчөсүн түшүндүрөт. Мисалы, коре ва нан деска, коре ва ваташи но кабан дес. Менин китебим, ваташи но кабан дес. Эсиңиздерде бул эрежени өттүк. Демек, мисалы, бул столду эмне